Адал эмгек маңдай тер менен кайсы жерде болбосун иштеп, агарып көгөрсө болот. Азыркы жаштардын баары эле чоң кызматтарды кыялданышат. Ошол эле чоң кызматтагы кирешени, урматсыйды өтүкчү, мейли тигүүчү болуп деле тапса болот деген Кадыр Саралаевдин касапчы болуп иштегенине быйыл 25 жылдан ашыптыр. 36 жашында айылдан шаарга келип, касапчылык кесиптин өйдө төмөнүн үйрөнүп иштеп калган. Ушул жумуш менен үй бүлөмдү багып келе жатам деген касапчы кыргыз этке жакын. Андыктан ар бир кыргыз уулу мал сойгон аны устукандоону билүүгө милдеттүү дейт. Советтер Союзу тараганда баарыбыз эле малда жүргөнбүз да. Анан эми баарыбыз тең ушу Ош базарга келдик. Анан жанагы эт чапкандардан үйрөндүк биз деле. Анда жакшы болчубуз. Эми касапчылыкты кыргыздарга үйрөт деле болбойт дечи. Балдардын кээ бирөөсү бар да, өздөрүнүн таланты бар. Кээ бирөөсү карап туруп эле үйрөнүп алат. Анан эми Кыргызда любой баласына үйрөтөт да касапчы. Эми инилерим келет, ушу жерде иштеген балдарга да үйрөтөбүз. Ай, мындай чап, тигиндей чап десең, эми кыргыз болгондон кийин баары эле билет. Касапчынын жумушу эртең мененки саат 6-да башталат. Этти кардардын каалоосу менен чаап беришет. Эт чабуунунда өзүнүн эрежелери бар. Ал үчүн балта, курч жана туура мээлеш керек. Мен бу жака 25 жыл иштегенден кийин чапканда деле колуң деле көнүп калат да. Просто муну мээлеп деле чаппай, өзүңдүн көзүң менен эле ушул жерге тиет десең тиет. Көнүп каласың да. Бул деген өзүнчө жумуш болуп калды. Муну 2,5 килограмм болот да. Курчутпасаң болбойт да. Курчутуп күндө тазалап турабыз. Бычак менен балта курч болсо этте жакшы чабылат. Этти деген мындай бычак менен кесип алып сөөгүнө келгенде аябай бир удары менен уруш керек да. Көп чаба берсең бытырап калат. Анан ошондо кооз түшөт. Күнүнө бир 5-6 туш чабабыз. Ошол өтүп кетет. Ал эми элибизде устукан тартуу наркыда өзгөчө мааниге. Кыргыздар конокко устукан тартуу менен ага болгон сый урматын көрсөткөн. Кадыр Саралаев да устукан тартуу маданиятына кыскача токтолуп кетти. Кыргыздар эми устаканга чын эле маани берет да азатын. Аксакалдарга аксакалдай айтыш керек. Жаштарга жаштарды айтыш керек. Койдо деген 12 жилик болот. Аркалары бөлөк. Эң эле улук деген бу чүй орунда баш болот. Баш анан каржиликти тартат. Андан кийин жамбаш, куймулчак, кашказилик, жото-жилик. Анан жаштарга далы, кыздарга болсо төш тартабыз. Кудагыйларга куймулчак тартабыз. Нарында болсо куймулчак, жамбаш. Арткы жиликтин баары тең сыйлоо жиликтер болот. Көл тарапта болсо башты болсо жаштарга берет. Таласта башты карыларга берет. Ошто деле башты эмелерге берсе керек, карыларга. Анан бизде ушундай салт бар да эми. Бу чүй орундачы жаш балдарга баш берсең, коят болбойт го бул өзү. Кеп карыларга бер деп айтат да. Анан ар кандай да биздин салтыбыз ушундай болуп калган да. Бу этти тандагандан эле устаканга деп атайы келсең, мынтип тыштууга баргадан карабаш керек. Жок, салып жейм, шорпу оор десе төшүнөн алыш керек. Устакан алгандан кийин обязательно сулпетинен кошо алыш керек туурагангачы. Жаңгыс эле устаканды алып, устакан тартып койсоң болбойт да кыргызда. Сырттан келген балдын баары тең монда сарыраак болот да, бирок бул даамдуу да жайлоодон келип атат да. Байланган эттин баары тең апа-бак болот. Эми кимге кандай жакса ошондой калат да эми. Биз кыргыз болгондон кийин сырттан келген малды жакшы көрөбүз. Даамдуу болот деп. Бул деген азыр кээ бирөөсү айтып атпайбы, мынтип эле басып койсо эле жумшак экен депчи. Эми эт деген түрү болуш керек да. Этте мындай да. Кээ бир эттер жашып калат да. Жашып калган эт деген эми анчалык даамы болбой калат. Бул деген түрү эттер мындай болот да, бассаң кайра ордуна келип калат. Чоңкур айбайчы. Ар бир кесип ардактуу дегендей кайсы гана кесипти тандабайлы, каарманыбыздай болуп, өз ишибизди сүйүп, жоопкерчилик менен аткарсак, ал нерсе өз жемишин сөзсүз берет деген ойдобуз.